Азыр эми кыйналып атабыз деп элдер кайрылып атат. Кандай болсо деле бирөөнүн мүлкүн тартып алганда компенсация жөнүндө маселе турулган. Бишкектин тургуну 1 гектар үлүш болгон, бул бир аз кыйшыктай көрүнөт да. Эми кемчиликтер болсо акырындан чече берет да, Алмазбек акын. Компенсацияны карайбыз деген сөз болгон, бирок кече 2 күндөн бери талкуулоо жүрүп атат. Эч кандай компенсация жок. Же болсо насосту коесуз ошол жерге, же болсо ушул Төрөбаевдин жоопкерчилигин карап бергиле. Жиним келип ошол жерден 50 000 сом чыгарып бердим, туалетти оңдоп калыбына келтиргиле депчи. Ал эми 1 миллион 200 000 баягы пенияны ошо жылда бошой бергенде жолдор курулуп атат. Көп жерлерде азыр мына жабылды. Бирок ошол эле учурда көйгөй. Эмне көйгөй? Бул алардын бүгүнкү күнү выходной күндөр иштебей коюшу. Донорлорду көбөйтүш керек. Кантип көбөйтсөк болот? Аларга биз льгота түзүп бериш керек да, жеңилдик. Ошол аял кишилер айдап жүрөт. Булардын эч кандай бир мындай бир уруксат кагазы жок эле, же водительский мындай бир удостоверение жолго чыгышы болот экен. Абдан бир коопсуздук жаратып атат булар. Басып барбасын, көрбөсүн, жүрбөсүн деп тур бизге тыйып салганы туура эмес. Бишкек шаарында проспект Айтматова жүргүзүлүп жаткан курулуш иштери боюнча кандай болсо деле бирөөнүн мүлкүн тартып алганда компенсация жөнүндө маселе турулган. Компенсацияны карайбыз деген сөз болгон, бирок кече 2 күндөн бери талкуулоо жүрүп атат. Эч кандай компенсация жок. Мен ойлоп атам, бул конституцияга дал келтириш керек. Ар бир кадам мыйзам жолу менен кылганда эртең сөз болбойт. Ошондуктан көңүл буруп, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, мыйзамга ылайыктуу компенсация маселесин тез арада карап чечиш керек муну. Мамлекетке керек, өкмөткө керек, туура. Бирок бирөөнүн мүлкүн тартып алганда же компенсация, же соттун чечими болуш керек. Анан мэриянын ооз-эки чечими жарашпайт ага. Туура келбейт. Бул биринчи маселе. Экинчи, биз 1 жыл мурда административдик реформа кабыл алдык. Ошондо Бишкектин тегерегинде бир топ жерлер, айылдар Бишкек шаарына кирди. Бирок ошонун менен кошо жер үлүштөрү айыл чарба жерлерде кирип кетти да. Үлүштөр, жанагы көп жылдык эгиндер ошолор кирип кеткен. Алардын тагдыры бүгүн белгисиз болуп атат. Мэрия айыл чарба суугат жерлерди арендага берген практика болгон эмес, болушу да мүмкүн эмес. Шаарда андай болбойт. Бирок турмушта ушундай болуп атат. Ага байланыштуу жанагы суучулар менен мамиле түзгөнгө, договор түзгөнгө бир топ кыйынчылык болуп атат. Мен сизден суранат элем, айыл чарба министрлиги, өкмөткө тийиштүү бөлүмү тез арада мэрия менен чогуу иштеп, жанагы жерлердин тагдырын чечиш керек. Же биринчи президенттин указынан ылайыктуу, балким айылдык максатына иштете турган жерлерди жакын арадагы айыл округторго берсек кандай деп ойлонуп көрсөк болот да. Же бир чечимге келиш керек да. Чын айтканда, Бишкектин тургуну 1 гектар үлүш болгон, бул бир аз кыйшыктай көрүнөт да. Шаарда болбойт андай нерселер. Ошондуктан жерди башкарууга айылдык округка, райондук агрардык секторго берсе, менимче турмуш уланып кетет эле. Шаарды багыш керек, шаарга мөмө жемиш өстүрүш керек. Ал эми шаар жеңилдетилген вариантта арендага бере албайт. Ушул маселени бир көңүл буруп коюп, бир акылдашып көрсөңүздөр, менимче бир тезирээк жылдырыш керек да. 2-нчи жыл кетип баратат. Дыйкандар бир топ мындай түшүнүксүз абалда болуп турат да. Рахмат. Төлөбаев Балбак күчкө берилет. Мага Тоң районунун Ак суу, Кара Коо айылдарынан Алмазбек элдер кайрылып жатышат. Бая күндө барып көрүп келдим. Таза суу көйгөйү жаралып атат да. Бул таза суу боюнча 7-9 райондо Жомбулак, Кызыл суу, Дархан, бул айылдарда да негизинен ушу Тоң 7-9 райондорунда таза суу көйгөйү аябай эми көтөрүлө баштады да. Иштер жүрүп жатат, акча бөлүнгөн, бирок мындай жай жүрүп жатат да. Ошону тездетүү боюнча керектүү службаларга дагы бир ооз айтып коерубузду суранабыз да. Биз иштеп атабыз, Минсельхоз менен да иштеп атабыз. Бирок ошол эле убакта мындай тездетип акча бөлүнүүлөрдү карап берсеңиздер. Урматтуу төрага, биз анан мына балыкчыдагы баягы бөйрөккө кан алмаштыруу боюнча иштери боюнча дагы айттык эле. Азыр Кочкордон да келет экен, балыкчыдан да келет экен. Өткөндө кайрылдык эле гемодиализ борбору боюнча. Мынчасында, тигинчесинде деп өткөндө Ген прокуратуранын эмеси менен жабылды деди эле, андай эмес экен. Башкача жабылыптыр да, эми ошону бир чечимге келип, иштетип, Кочкордон, Тоңдон бери балыкчыга келип, азыр эми кыйналып атабыз деп элдер кайрылып атат. Урматтуу төрага, протоколдук тапшырма берип койсоңузчу, балыкчы гемодиализ борбору боюнча тез арада ачсын.
Эми кемчиликтери болсо акырындан чече берет да Алмазбек Акунжанович. Тоң району Кочкор, балыкчыга келет. Эми башка дагы бир гемодиализ борбору бар экен, балыкчыда ал жөнүндө айтышыптыр. Бирок ошого болбой элдер кыйналып атышат да. Ушул боюнча бир тез аранын ичинде министр менен байланышып бир ушу гемодиализ борборун эми бул адамдын өмүрү да Алмазбек Акунжанович. Адамдын өмүрү мындай башка эч нерсе баары токтош керек да адамдын өмүрүн сактап калышыбыз керек да. Рахмат. Рахмат, аппарат. Еске алыңыздар, протокольный поручение беріңіздер. Кейінгі сөз Атамбаев Сейит Алмазбековичке беріледі. Менин атыма Алымөдөн районунун Чокморов айылынын тургуну Айтбек кызы Шаткүл кайрылыптыр. Ал кайрылуусунда коомдук транспорттун жоктугу көп жылдан бери чечилбей келе жатканын жазганда, мен бир нече жолу көтөрдүм белем, ар кандай маселе эмеде 2024-жылы 5-сентябрда көтөрүп турдум, бирок тилекке каршы бир да чечим жок ошо боюнча. Айылдын тургундары Бишкек Чокморов, Бишкек Түз маршрутту же болбосо Чоң Арык айылынын аягына чейин барган автобустардын бирин Чокморов айылына чейин узартып бериши суранышат да. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе болсо Акрамов атындагы Чүй облустук больницада спонсорлугун каражаты менен имараттар салынган. Анан кийин тилекке каршы аякта свет да жок да. Ошону светти администрация айтып атат. Ошо светти ошо жака кылып берсеңер жакшы болот эле депчи. Ошону бир көзөмөлдөп бериңиздер. Бул экинчи суроо. Үчүнчү Кой Таш Арашан айылынын кесилишинде светофор коюш керек. Анткени дем алыш күндөрү пробка болуп жатат. Баары тең эс алуу жайларга барып атат. Ошол жүзүндөн эме светофор керек да ошол жака. Тургундар сурап атат да. Рахмат. Рахмат. Кейінгі сөз. Биринчи маселе бул суу боюнча көтөрөйүн дедим эле. Былтыр ушул октябрь айында өкмөткө кайрылдым эле протокол тапшырмадан, бирок аппарат протоколун тапшырманы жоготуп таба албай жатат. Жообу жок өкмөттөн дагы. Мен ошол Төрөбаевге кайрылдым эле. Быйыл дагы эмелерди маалымат алсам, дагы эле ошо Зеленый Гай айылында насосын алмаштырбаптыр. Себеби 82 гектар ошол жери бар экен, 82 гектар. Сугарылбай жатат. Төрөбаевга кайрылсам, ал болсо эме дейт, бул биздин баланста эмес, айыл өкмөттүн балансында дейт. Бул кандай? Бул Төрөбаев өзү негизи өкмөттүн башында турса, так? Анан ошол бир эле жумуш кылат, ошол жерди иштетиш керек да. Бул Минсельхозго анан өкмөткө да карайт да. Анан кантип булар жөн эле бул киши ошол айыл өкмөткө шылтап коет. Бул туура эмес. Мен ойлойм, ошон үчүн президентке да кайрылат элем, ошол өзүбүздүн ошо президент аппаратыбызды карап көрөбүз. Ошол өкмөттүн орун басары туура эмес мамиле кылып атат. Мамлекеттик мамиле эмес бул. Бул жеке бул кандай бир ведомственный мындай көз караш болуп атпайбы? Бул туура эмес. Ошон үчүн мен маселени кабыргасынан коем. Же болсо насосту коесуз ошол жерге, же болсо ошол Төрөбаевдин жоопкерчилигин карап бергиле. Себеби бул маселе уже бир жылдан бери, ошо бир жыл эмес, былтыр кайрылдым эле, ошо быйыл уже баарды сугарып бүттү. Бул Зеленый Гайдын 82 гектары ошол иштелбей жатат. Бул бир маселе. Экинчи маселе ошол Бакымбаев айылындагы стадион боюнча маселе көтөрөйүн дедим эле. Туура бүгүн Камчыбек Кыдыршаевич менен президентибиз ошол спортко көңүл буруп, көп иштерди жакшы жасап атат. Аларга чоң алкыш жана ыраазычылык. Ошо менен кошо бир өтүнүч бар эле, ошол Бакымбаев айылындагы стадионду ошол өзүнүн деңгээлине келтирсе. Бир жолу барып иш чарага барсам, туалетине барайын десем, элдер кирбеңиз дейт. Жүрөгүңүз айланып, кайра чыга албайсыз дейт. Анан мен жиним келип, ошол жерден 50 000 сом чыгарып бердим. Ошол райондук бийликке туалетти оңдоп калыбына келтиргиле депчи. Бирок ошо менен кошо стадиону деле начар. Ошону карап берсе. Аппарат еске алгылы, протокольный поручение бергиле. Кейинки сөз
Ергешев Бекмырза Аскарбаевичке берилет. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Алмаз Акунжанович. Менин бүгүн маселем Ош шаарынан, ошол Кыргызстан айылынан кайрылуу келип түштү эле. Ошону айтып коеюн дедим. Мына Кыргызстан айылынын элдери кайрылыптыр да. Ал жерде мечит бар экен. Ушул мечиттин курулганына 5 жыл болуптур. 5 жыл мурун ал мурун кара сууга карачу экен эле. Бүгүнкү күндө атер далкагында Ош шаарына карап, бирок ошол убакта Оштун казыяты иштетип, ал жерде медресе сыяктуу иштетишкен экен да. Бул жерде айтыла турган маселе ошол иштетип жүргөн убакта электр энергиядан 200 миңдей карыз болушкан экен. Ошол 200 миңди убагында төлөнбөй, бүгүнкү күндө баягы үстө пеня коюп 1 миллион 200 миң болуптур да. Азыр элдер кайрылып атат. Эл кичине чогултуп койдук эле 200 миңин. Ал эми 1 миллион 200 миң баягы пеняны ошо жылда кошо берген да. Ушуну бир ал жака бар, сотко тош керек деген ар кандай шылтоон айтып атыптыр да. Мен ушуну кайрылат элем, Алмаз Акунжанович. Баягы тиешелүү министрликке айтып, энергетика министрине айтып. Ушуну комиссиянын негизиндеби, эми бул Алланын үйү. Ошол баягы пенясын алып, караштырып беришсе. Анан ушуну дагы бир каттын негизинде дагы жолдоп коелу, ушуга бир көзөмөл алып берсеңиз. Чоң рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Маматалиев Марлен Абдрахмановичке берилет. Рахмат, Алмаз Акунжанович. Мен бүгүн Бишкек шаары боюнча, анан Таш көмүр 2 шаар боюнча маселе көтөрөйүн дедим эле. Бишкек шаары боюнча. Албетте жакшы, Кудайга шүгүр, жолдор курулуп атат, көп жерлерде азыр мына жабылды, иш жакшы жүрүп атат. Бирок ошол эле учурда көйгөй. Эмне көйгөй? Бул алардын бүгүнкү күнү выходной күндөр иштебей коюшу. Бардык жерде айтпайын, бирок мына Медерова көчөсүн конкретно айтайын. Выходной күндөрү кадимкидей эле иштебей коюшат да. Жол болсом кечинде саат 6-да жумуш бүттү деп кетип калат. Мен ойлойм, бул Бишкек шаары үчүн кабыл албай турган нерсе да. Сөзсүз түрдө буну контролго алып, катуу тапшырмалар берип, тийиштүү тапшырмаларды берип койсоңуз жакшы болот эле. Бул бир. Экинчиси, ошол эле стройка жакшы жүрүп атат, курулуштар жакшы жүрүп атат, бирок ал курулуштарды кайра эле жанагындай электричествого, канализацияга, сууга кошулуш үчүн кайра трассага барат, кече эле асфальт кылып койгон жерди кайра эле теший баштайт да. Мейли тешишсин, бирок аны кайра калыбына келтирүү, ордуна келтирүү өтө начар жүрүп атат. Дагы мисал айтып коеюн, ошол эле Баха көчөсү, Гагарина көчөсү, дагы 3-4 көчөлөр бар, анализ кылып көрсө болот, берем. Аларды дагы ремонт кылгандан кийин кайра жакшынакай уплотнение кылбай, эптеп-септеп эле жаап кетип атат. Болду. Кече болбосо 1 жыл мурун, 2 жыл мурун ал жер жапжакшынакай эле ремонт болгон да. Бул экинчи маселе. Үчүнчү маселе. Мына сиз өзүңүз деле Алмаз Акунжанович, жумуштан келсең, жумушка келатканда көрсөңүз керек. Тыгын андай деле көп деле азайып калды. Бир аз болсо да азайып калды. Эмне үчүн? Анткени мектептер токтоду. Мен бул маселени айтыр уже жеткизе албай койдум да. Айтайын дегеним, бир автобус 30 машинени жок дегенде алмаштырат. Школьный автобусту аягына чыгара албай коюшту. Школьный автобус дегенде ирети менен как обычный автобус катары жүргүзүү эмес. Үйдөн алып кетүү, мектепке алып баруу. Барбы азыр частный школаларда ушундай иштейт. Чогултуп алат, алып барып үйлөрүнө жеткизип коет. Эми прям үйлөрүнө албосо дагы предварительно райондорго жеткизип коет эле да. Ушул сыяктуу нерселерди тыгын маселеси боюнча да карап койсо деп айтат элем. Кийинки маселе, таш көмүр маселеси боюнча, бул бир гана таш көмүрдөн эмес, Майли суудан, Кербенден, Нокенден, Каракөлдөн, Айтор, бул биздин азыркы учурда дарыгердик практика борборлорунун ичиндеги адистиги жоктугу. Мына таш көмүрдө 12 адис жетишпей атат деп бизге жазып берип атат. Демек, проблема бар да. Ошол жакта адистерди алып калуу маселеси. Ипотека, госипотека берип атканда ошол адистерге берүү маселесин биринчи иретте карап берүүсүн суранат элем. Ушул сыяктуу бир программа барбы? Болбосо аны бир мүмкүнчүлүктү берип, адистерди ошол жакта иштейт эле, калат эле деп бергенге мүмкүнчүлүк түзүп берсин. Анан өткөндө таш көмүр суу, таза суу маселеси боюнча көтөрдүм эле. Рахмат, оперативно барып текшерип келишиптир, көрүүдү, хлорирование болуп атыптыр. Видео фактылардан бери мага көрсөтүп койду. Демек ал жерде мен ойлойм дагы башка бир маселелер бар экен, аларды жалпысынан карап чыксак жакшы болот. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Омурзаков Сүйүнбек Абдулдаевичке берилет. Даярдансын
Жакшев Руслан Шергазиевич. Рахмат, урматтуу Нурбек Өмүрбекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Алмаз Акунжанович. Мен көтөрө турган маселе бул Кыргызстанда көйгөйлүү маселелердин бири мына биздин мамлекетибизде ооруканаларда бейтаптарга кан куюу маселеси көп учурда бир чоң проблема түзүп атат да көйгөйдүчү. Мына биз маалымат каражаттарын окуп жатпайбызбы? Кан керек, мынанча группадагы жардам бериңиздер дегенчи. Ошон үчүн мен айтарым, мына донорлорду көбөйтүш керек да. Көп мамлекеттерде ушу донорлор бар да. А бизде ушу донорлордун саны абдан аз экен. Мына больницага барганда бейтаптарга кан көп учур жетпей калып атат. Бул кайсы учурда? Операция жүргүзгөн мезгилде, төрөт мезгилинде, мына жол унаа кырсыгына автокырсык учуруп атпайбы? Ошол мезгилде кан жок болуп атат да. Ал эми бул бейтапка бул кан эң алмашкысыз бул дары болуп эсептелет, Алмаз Акунжанович. Ошон үчүн бул Кабинет министрлиги ушул маселени көзөмөлгө алып туруп, донорлорду көбөйтүш керек. Кантип көбөйтсөк болот? Аларга биз льгота түзүп бериш керек да, жеңилдик. Мына коомдук транспортта мына бекер акча төлөбөй, мына жогорку окуу жайда окуган студенттер бар, донор болобуз деп. Аларды мисалы контракт төлөгөндө аларды азайтсак, жана мисалы мына больницага барганда аларды акысыз дарылоо, ушуга окшогонду биз карасак, донордордун саны көбөйөт да. Ушуну жакшы көзөмөлгө алып койсоңуз, бул биринчи маселе. Экинчи маселе, мына Бишкек шаарынын тегерегинде абдан курулуштар көбөйдү. Бул эми бир жагынан оң таасир берсе, экинчи жагынан терс таасир берген да жактары бар да. Мына оор жүк ташыган автоунаалар күн ысыганда киришип, абдан шаарда бул ыңгайсыз бул учурду түзүп атышат да аларчы. Мына Байтик айылынын тургундары мага кайрылып жатышат. Байтик тарапта мына азыр курулуш абдан көп курулуп, жолдор абдан бузулуп атат. Мына жол бузулган сайын бул каяктан мамлекет каражат кетет. Мына мамлекет башчыбыз өзү көзөмөлгө алып жыл сайын мына карагыла эч качан оңолбогон жолдор оңолуп атат. Мына караңыздар, кандай сонун жакшы көрүнүш. Ошол учурда караңыз, жолдорду бузуп атышат мына. Ушуну көзөмөлгө алып атайын эреже бар, атайын белгилер бар, сакташ керек да. Ушуну министрликтерге, ушул жетекчилерге айтып койсоңуз, жергиликтүү бийликтер ушуну карасын. Жолубузду сактабасак, кайра бизге эле кыйынчылык болот экен бул жердечи. Ушу эки маселени көзөмөлгө алып кийин мага жооп берип коюңуз. Рахмат. Рахмат. Жакшев Руслан Шергазиевичке сөз берилет. Даярдансын Нышанов Жайлобай Данибаевич. Саламатсыз, урматтуу кесиптештер, урматтуу Алмаз Акунжанович. Мен бүгүн көтөрөйүн деген маселем адамдын өмүрүнөн, адамдын ден соолугунан кымбат эч нерсе жок. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жол коопсуздугунан, жол кырсыгынан 10 миңден адамдар жаракат алат экен жылына. Миңдеген адамдар өмүрү кыйылат экен. Мына акыркы учурларда биз бай элүү күн болгону региондорго барып келип атканда, мен өз көзүм менен көрүп атам. Илгери мурабейниктечи эле азыр желмаян деп коет экен. Жана 3 дөңгөлөктүү мына жолго чыккандан баштап ошо Сокулу, Исгата, Москва, Александровка, Беловодскилер жолдун жээгинде трассага чыгып алган. Айдаганы карап көрсөңүз, мурабейниктерди желмаян деп коет экен, жаш балдар айдап жүрөт. Артына толтура жаш балдар салып алып туруп. Ошол аял кишилер айдап жүрөт. Булардын эч кандай бир мындай бир уруксат кагазы жок эле, же водительский мындай бир удостоверение жолго чыгышы болот экен. Абдан бир коопсуздук жаратып атат булар. Алмаз Акунжанович, ошол боюнча бир тиешелүү министрликтерге, тиешелүү мекеменин жетекчилерине айтып, буну бир тартипке келтирбесе, эртең күнү мындан да кооптуу болуп баратат. Баардыгы жолго чыгып алган. Ал эми желмаян сатып алыш үчүн ага водительский удостоверение кереги жок экен. Ошон менен кийинки маселем, мына биз баягы азыркы жаздын күндөрү жолдо мындай бир туман болот экен, ошону айдоочулар да айтып жатат. Жолдор жазалып атат, ошого чейин деле жолдордун бир полосаларын чийип койсо дейт. Ошолордон дагы бир топ бир тоскоолдуктар жаралып, жолдун жээгине бир чип кеткен учурлар, кырсыктар көп болуп атат дейт. Ушулар бир Алмаз Акунжанович, өзүңүз бир жеке көзөмөлгө алып койсоңуз. Ошол, рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Нышанов Жайлобай Данибаевичке берилет. Даярдансын Козуев Алишер Абибуллаевич. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович, урматтуу депутаттар, урматтуу Алмаз Акунжанович. Азыр мына республика боюнча айрыкча тоолуу
аймактарга жакшы көңүл бөлүнүп жатат. Мына жолдор узоңдолуп, мектептер курулуп, көпүрөлөр салынып дегендей. Ошентсе дагы мына Жалал Абад областына караштуу Чаткал районунун Коргон Сай айылында жайгашкан коомдук ишмер эки жолку саясий эмгектин баатыры Корчубек Акназаров атабыздын атындагы жалпы орто билим берүү мектеби бар. Аталган мектеп 1970 жылы 50 орундукка эсептелип курулган экен. Ошентсе дагы 2019 жылы бул мектепке 100 орунду кошумча имарат салынган, бирок кошумча корпус азыр талапка жооп бербейт. Мен өз көзүм менен көрүп келдим. Класстар аябай тар, мугалимдер отура турган жери жок. Мына ошо мугалимдер коридордо отурат да азырчы. Мындай бир баягы айнек менен тозуп коюптур. Мен өз көзүм менен барып жеринен таанышып келдим. Ошого урматтуу Алмаз Акунжанович 2025 жылдын капиталдык салымдар тизмесине киргизип берсеңиздер, ушун протокол тапшырма берип койсоңуз. Дагы бир көйгөй маселелердин бири, мына өткөндө дагы комитетте айттык эле, мына айыл жеринде азыр ветеринарлар жетишпей атат. Ар бир айылда бирден эле ветеринар экен. Азыр мал жандыктардын баягы оорулары көбөйүп, адамдарга мындай бир түйшүк жаратып атат экен да. Ушул жагын дагы бир эске алып койсоңуздар. Ошондой эле Чаткал районунун Канышка аймагында жайгашкан Жер Капчыгай айылында баягы эки айылды жашоочулары 70-80% үлүш жерлери ошол көпүрө аркылуу өтүп, арк өйүздө да. Ошол көпүрө бүгүн суу ташкындаганына байланыштуу жээктерин алып кетип, азыр авариялык абалда турат. 2017 жылы жаңы көпүрө куруу үчүн проект түзүлгөн экен, бирок баягы каражаттын жетишсиздигинен токтоп калыптыр. Урматтуу Алмаз Акунжанович, ушуга дагы бир көңүл буруп койсоңуздар, чоң рахмат. Рахмат. Аппарат эске алыңыздар, протокольный поручение бериңиздер. Кийинки сөз Козуев Алишер Абибуллаевичке берилет, даярдансын. Кенжебаев Аманкан Батырбекович. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович, саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Урматтуу Алмаз Акунжанович, мен дарегиме бир топ каттар келди эле. Биринчи кезекте ушул Бишкек шаарынын тургундарынын атынан бүгүнкү күндө ушул могул жаз келип, жай келип, сезон ачылып, түндө жанагы мото сезон башталып, жана ошондой эле үнү жогорулатылган машиналардын түн ичинде ыңгайсыздык жаратып, жашоочулардан сураныч келип атат да, ошого жол көзөмөл кызматына бир тапшырма берип, бир рейдтик иш-чараларды өткөзөбү. Шаардын ичинде бардыгыбызга эле маалым, ушул жолдор бошоп калат экен. Негизинен жогорку тараптагы ушул магистрал жолдорунда бир топ үндөрүн жогорулатып, түн уйкуларын бузуп, ыңгайсыз абал болуп атат да, ошого да бир тапшырма берип койсоңуз. Экинчи маселе, ошол эле жол көзөмөл кызматына мен буга чейин дагы сизге айттым эле. Кара Суу районунда бүгүнкү күндө ушул штаттар, ошондой эле спец машиналар жетишпейт депчи. Азыркы күндө жергиликтүү бийликтин дагы суранычы болуп атат. Көңүл буруп, ушул урматтуу министрден дагы суранат элек, Улан Омокановичтан бир өзгөчө көңүл буруп, ошол тармакка кошумча бир штат берип, эми өзүңүз билесиз, эң чоң район, территориясы боюнча дагы, адам саны боюнча дагы жетишпей бир аз көйгөй болуп атат да. Ошо азыркы турган машиналарда эскилиги жетип, жолго эки гана машина чыгат экен. Жергиликтүү бийлик суранып атат, ошондо көзөмөлгө бир алып койсоңуздар. Ошого утурлай эле Кара Суу районунун Жоош айыл өкмөтүнүн Кызыл Кошчу айылынын жашоочуларынан дагы арыздар келди эле. 2002 жылы спорт комплекс башталган, Алмаз Акунжанович. Ал жерде 500дөн ашуун түтүн жашайт, 3000ден ашуун жаран бар. Где-то 700гө чукул окуучу окуйт. Жаштар азыркы күндө суранычы ушул спорт комплекс 2002 жылы башталып, токтоп калган, Далгастрой болуп. 2019 жылдан бери, 5 жылдан бери иш кагаздары дайын болуп, бардык кагаздары, тиешелүү документация дайын. Бир гана ушуну 2025 жылкы тизмеге киргизип, республикалык бюджеттен бир каржылап берүүңүздү суранабыз.
ошого да бир көзөмөлүңүзгө алып протоколдук тапшырма берип койсоңуз Нурбек Өмүрбекович. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Кенжебай Аманкан Батырбековичке берилет. Даярдансын Сулайманов Кунуз Кошалиевич. Рахмат, урматтуу төрага, Сокулук округу Кенжебаев. Алмаз Акунжанович, эң негизги биринчи маселебиз бул газификация боюнча. Сокулук, Шопок шаары, ошол жерде кээ бир көчөлөрүбүз бүтпөй калды эле, ушу газификация менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ошонун эртерээк чечим кабыл алып берсеңиздер. Андан кийинки маселебиз газификация боюнча Кожомкул айылы. Мен Газпром менен сүйлөштүрөм. Приоритетный болуп, ушу Кожомкул айылы быйылкы жылы башталыш керек болчу. Бүгүнкү күнгө чейин башталбай турат, ошонун бир жообун сурап, мага так айтып койсоңуздар, мен элге барып жолукканда так айтып бергендей болоюн. Кожомкул айылы боюнча. Андан кийинки маселебиз Алмаз Акунжанович. Баягы күнү биз тиги билим берүү министри менен Сокулук районун кыдырды элек. Ошондо маселе Западная айылы. Ошол жерде бүтпөй алган мектеп бар болчу, аны МЧС жараксыз деп таптыр. Бирок же жаңы салабызбы, же аны жокко чыгарабызбы? Гостройдун өкүлдөрү биз менен барды эле, бир жуманын ичинде жооп беришти эле, эми уже бир ай өтүп кетти, жооп жок болуп атат. Ошол боюнча бир алып берип койсоңор, жаңы жер айылы Западный боюнча. Анан да бир нерсени айтып кетейин, Алмаз Акунжанович, Сокулуктун стадиону боюнча. Рахмат мамлекет башчыбызга, Садыр Нуркожоевич өзүнүн фондунан 10 миллион сом акча бөлүп бердиле, Кыдыршаевич 5 миллион бердиле, калганы республиканский бюджет болчу. Ошол жумуш тездетип, ушу стадионду эртерээк бүтүрүп алсакпы деген ой болчу. Мына ушу майга бүтүрөбүз дедилер, бирок бүтпөй атат. Ушуну бир көңүлүңөргө алып, батыраак бүтүрүү боюнча Гострой менен бир сүйлөшүү жүргүзүп, ушу Кабминдин бир чогулушуна карап койсоңуздар. Анткени мамлекет башчысы жардам берген, ошон үчүн ушуну аягына чейин бүтүрүп алсакпы деген ой. Анан дагы бир нерсебиз калды, Алмаз Акунжанович, жанагы Сокулук Төшбулак биринчи майда ылдый көздөй титул менен 2 километр жол салынып атат. Бирок ошол жол эми ушу поезд жолго чейин ушу бүтүп калыш үчүн дагы бир 2-3 экен. Дагы бир 2 километр жол салыш керек. Ушуну бир экинчи жарым жылдыкта капложение менен бир ошону карап койсокпу деген ой болчу. Ушуга Минтранска бир тапшырма берип койсоңуз протокольный. Ушул 2-3 километрди бүтүрүп коюу боюнча. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Сулайманов Кунуз Кошалиевичке берилет. Даярдансын Кожокулова Гүл Акматуловна. Рахмат. Нурбек Өмүрбекович, урматтуу кесиптештер. Мына жакынкы күндөрдө баарыбыз тең акыркы коңгуроодо мектептерге барып келдик, ал жерде иш-чараларга катыштык. Анан бир кейиштүү маселеге мен душар болдум. Урматтуу Алмаз Акунжанович. Билим берүү тармагына урматтуу Садыр Нуркожоевич президент болуп келгенден баштап, биринчи күндөн баштап ошол киши көңүл бурду эле, мугалимдердин айлыгын көтөрөбүз депчи. Бул жакшы нерсе, себеби дегенде коомдо элибиз билимдүү болбосо, анда коом өнүкпөсүн баарыбыз билебиз. Бул кайсы маселе? Мен дагы ошол мектептеги мектеп директорлорун, мектеп мугалимдерин эмне себептен бизден мондай алтын сертификаттар чыкпай атат, эмне үчүн биздин балдар билимдүү боло албай атышат деген ойго пикирге келип анан кийин изилдеп көрүп, анан методисттер деген, усулчулар деген кызматтар бар. Райондук жетекчиликте, шаардык жетекчиликте, ошол билим берүү тармагында. Барып сурап таң калдым. Усулчуларда вакансия, методисттерде. Себеби эмне? Себеби bizde баягы айлык көтөрүлгөндө, мугалимдердин айлыгы көтөрүлгөндө. Именно ошо усулчулардын, методисттердин айлыктары көтөрүлбөй калган. 15 миңден 12 миңден 17 миңге чейин айлык алышат экен. Когда мугалимдер 30 миңдин тегерегинде, же болбосо көп стажерлар 40 миңдин тегерегинде айлык алып атканда, ошолорго үйрөтө турган мугалимдерибиз, биздики, то есть методисттерибиз 15 миңден 17 миңге чейин айлык алышат экен. Бул эмне деген? Ошон менен катар заведующий жанагы садиктердики дагы. Мектептин зам директорунун айлыктары дашыкпай бүгүнкү чейин көтөрүлбөй калып атат. Биз эми коомду өнүктүрөбүз десек, буга көңүл бурбасак болбойт, Алмаз Акунжанович. Муну өтө чоң көңүлгө алып, министрлер кабинетинин төрагасына жеткизиңиз. Урматтуу Садыр Нуркожоевичке жеткизиңиз муну.
Себеби муну көңүл бурсак болбойт. Анан дагы бир маселеге туш болдум. Баргандан кийин биз эми өзүбүз барып эле жыйын өтө албайбыз. Элдер менен жолугуша албайбыз. Сөзсүз түрдө акимди чакырабыз, же болбосо зам акимди чакырабыз. Ошондой эле айыл өкмөттөрдү чакырабыз. Мен өткөндөгү айткан маселе бүгүнкү күнгө чейин ошолордун акимдердин машиналары бар экен, алар дагы бир сапасыз болгон бузулуп аткан экен, бирок акимдердин орун басарларынын кызматтыгыналар жок. Качанкы эскирген аны оңдоодон көрөк деп акча каражат таппай атышат. Эскирген машиналар. Айыл өкмөттөрдүкү да ошондой эле. Мен муну айткандан тажабайм, себеби дегенде биздики айылдан ошол айыл өкмөттөр иштебесе, тем более жанагы ирелештирүүдөн кийин территориялар чоңойду. Урматтуу Алмазакунжанович, ушуга көңүл буруп, дагы бир жолу Нурбек Нурбекович, мен айткан маселеге протоколдук тапшырма берип койсоңуз. Рахмат. Аппарат эске алыңыздар. Протокольный поручение бериңиздер. Кийинки сөз Кожокулова Гүл Акматкуловнага берилет. Даярдансын Жумабеков Дастан Арсызбекович. Рахмат, Нурбек Омурбекович. Алмаз Ахуджанович, вы видите, все мои коллеги, в основном, большая часть вопросов это связано с Министерством просвещения. Столько нареканий в адрес того, что не срабатывают и многие вопросы не решаются, я, если честно, удивляюсь. Хотелось бы узнать, вот сейчас у нас заканчивается май месяц, прозвенел последний звонок. Хотелось бы узнать, как идет подготовка к новому учебному году. Вопрос стоит обеспечения учебников. Я надеюсь, что 1 сентября мы не услышим от родителей, что не хватает учебников. Я это надеюсь. Опять же стоит вопрос о наполняемости классов. Опять же надо этот вопрос решать. Думаю, что должно быть административное какое-то решение вопроса того, что не должно быть за одной партой сидеть 3, 4, иногда до 5 учеников за одной партой. Это нонсенс, это и по санитарным нормам не положено, это и большая нагрузка для преподавателей. Надо же учитывать, у нас такая большая нехватка преподавателей. И этот вопрос как будет решен 1 сентября. Есть ли какие-то наметки со стороны министра просвещения по этому вопросу? Я думаю, что проблем очень много. Жалобы каждый день у нас в средствах массовой информации. Родители учеников 70-й школы, 28-й школы. Это соединение школ. Они обращались в органы прокуратуры, в суд. Прокуратура до сих пор не дала ответ. Вообще надзорный орган у нас, особенно прокуратура города, будет решать проблемы именно исполнения законодательства по нашим детям, по образованию. Надзорные функции городская прокуратура когда-нибудь будет исполнять, столичная прокуратура? Почему обращение родителей школы 70-й она направила в Генеральную прокуратуру? Почему отфутболивается и больше года проходит, а ответа нет? Почему столько нареканий? Поэтому и следствие того, что вот сотрудники ГКНБ, они четко провели работу в отношении председателя родительского комитета 29-й школы. Вот такие факты поборов, мошенничества и обманов со стороны именно непонятно каких лиц, да, какое на самом деле, я думаю, они душой и сердцем не болеют за будущее и за образование наших детей. Столько создаются нездоровые обстановки. Я думаю, что органы прокуратуры тоже обратят на это внимание, усилят надзор за исполнением этого законодательства. И я хотела бы, чтобы наш министр просвещения дал полную информацию по тому, как у нас будет в сентябре. Рахмат. 4-ші микрофон. Алмаз Акунжанович, мына жакында ушул мен жана айткан маселе боюнча каникул кетишти, мектепте ремонт иштери башталат. Жана техничкалардын да айлыктары калып калыптыр. Вообще эле ноль. Кетип атышат, эч ким дейт азыр. Эч ким тазалабайт дагы, ремонт да кылбайт дейт. Ушуну кошпой болочу, рахмат. Кийинки сөз Жумабеков Дастан Арсызбековичке берилет. Даярдансын Султанбекова Чолпон Алыйына. Рахмат. Нурбек Өмүрбекович, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Алмаз Акунжанович, могу өткөн
дем алыш күндөрү мен Талас облусунда шайлоочулар менен жолугуп көйгөй маселелерин угуп келдим да. Бул бүгүнкү учурдагы ошол суга суулардын тартыш болгон себептерин дыйкандарыбыз айтып кетти. Ооба, күн ысык болуп суу тартыш болуп атат, ал белгилүү бардыгыбызга аба ырайынын шартына жараша. Бирок бир териштирө турган нерселер да бар экен да, Алмаз Акымжанович. Ошону тийиштүү жетекчилерге жеткирип барсаңыз, айыл чарба министрлигине айрыкча. Бул Таласта Большой Таласский канал бар. Бул Талас дарыясынан суу бурулуп, ошол чоң канал менен көптөгөн райондорду аралап, айылдарды аралап, дыйкандарга суу жетет да. Быйылкы жылы Алмаз Акымжанович, бул каналга суунун берилиши бир ай кечиги берилиптир да. Суунун бардыгы көлөмү ошол Киров суу сактагычына агыптыр. Ошол жака кетиптир да көбү. Суу бурулбай, ошо Талас каналына, чоң Талас каналына бурулбай, бир ай дыйкандарга суу кеч жетип, бир айдан кийин берилгенден кийин анан жанагындай суу тартыш маселеси, көйгөй маселеси чыгыптыр да. Эми мен муну барганда дыйкандардын, биздин элден уктум. Алардын айткан сөзү мен жеткирип, алардын суранычы боюнча, ушул боюнча бир териштирүү иштерин жүргүзүп, баягы күнөөлүү адамдарды баягы мыйзамдын чегинде жазаласын суранышты. Ошого байланыштуу дыйкандарыбыз суу тартыштыгынан бүгүнкү күндө аябай бири-бири менен кырылышканга чейин барып атат. Алмаз Акымжанович, мындай жалпак тил менен айтканда. Мына ушундай халатность кетирген жетекчилерди да бир көңүлгө алып, мыйзамдын чегинде ишин карап койсоңуздар деген суранышта. Ошондой эле Алмаз Акымжанович, Айтматов районунда Бейшеке деген айыл бар. Кызыл Адыр айыл өкмөтүнүн алдында. Чоң айыл. Бул айылда ошол жана Киров суу сактагычы курулганда ошол жерден көчүрүлүп, жаңы жерде көчүшкөн. Эми сайыз убагында болгон. Бүгүнкү күндө инфраструктура маселеси ошол жерде бир аз аксап турат. Көчүрүлгөнү көп деген ошол убакта сөздөр берилген экен. Азыр таза суу маселеси бул айылда чоң көйгөй болуп атат. Алмаз Акымжанович, Кызыл Адыр айыл өкмөтү Бейшеке айылынын мындайча айтканда жаңы жер деп айтылат айыл. Таза суу маселесин карап, ошону бир протоколдук тапшырма берсеңиздер, болсо тийиштүү органдар менен мен да өзүм ошол айылга барып, жеринен көрсөтүп келет элем да, Алмаз Акымжанович. Мындай ушундай көйгөй маселе. Андан кийин Алмаз Акымжанович, азыркы учурда жер жемиштерибиз баштайт, чет мамлекетке экспортко кетет. Ошонун кетишиндеги бул биздин погран чек ара пункттарында контролду жакшыга. Рахмат. Аппарат эске алыңыздар. Протокольный поручение берилсин, жазып коюңуздар. Кийинки сөз Султанбеков Чолпон Алыйымдага берилет. Даярдансын Массабиров Талайбек Айтмаматович. Рахмат. Урматтуу Алмаз Акымжанович, бир көңүл буруп угуп койсоңуз, мен дарегиме ушу Баткен облусунун Баткен районунда жайгашкан Сай айылы бар. Өзбекстан Республикасы менен Сох району менен түз чектешкен айыл. Айылдын калкынын саны 21 000 киши, 542 кожолук жашайт. Өзүңүз билесиз, эми өзгөчө географиялык абалын жана стратегиялык маанисине карабастан ушул Сох айылында узак жылдардан бери бир маселе чечилбей келатыптыр да. Ал жерде айылда өтө көп өлчөмдө сел келип турат экен да. Мына 98-жылы 33 үй талкаланып, бир жаран селден каза дагы таптыр. 2007-жылы селди коргоо проектиси иштелип чыгып, ошол жерде 500 метрдей атайын чоң таштар менен тосмолорду курушуптур да. Бирок бул 76 гана үй бүлөнү сактап турат. Ал жерде Кору сайы бар, түндүк тарабы, ошол жерде 1 чакырымдан ашыгыраак жерде азыр тосмо тартып беришибиз керек экен да. Көп деле акчаны эме кылбайт. Бирок эми ошол чектешип Өзбекстан менен чектешип турган айылдарыбыздын кандайдыр бир кичинекей проблемалар болсо, ошолордун баардыгын чечип, зыңкыйтып, образцовый кылып, наркы кошуна тараптардыкындай кылып, жакшынака кылып койсок жакшы болот эле. 20 жылдан бери ушул маселе чечилбейт экен. Мен түшүнбөй калдым да, 20 жылдан бери. Эми ушул маселени сиз бир карап өзүңүзчү маселени МЧСке бир жакшы тапшырма берип,
ушу бир чакырым жерге ошол тосмону жасап койсок жакшы эле болот эле. Мен сизден талап дагы кылам, суранам дагы ушул маселени чечип, мына жаз айларында ушулар бүтүрүп коелу. Алмаз Акунжанов, сизден чоң сураныч. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Масабиров Талайбек Айтмаматовичке берилет. Даярдансын Нурбаев Жалалдин Баязидович. Урматтуу депутаттар, Алмаз Акунжанович, мен мурунку жыйында ар кандай маселелерде мен сизге кайрылдым эле. База Коргон районунун Караңкүр дарыясынын Арсламаптан келаткан жана Кызыл суу деген айылда жанагы суунун кыртышы боюнча, суу келаткан багытынын нугун буру боюнчачы. Ошо менен бирге мен ошондо дагы оюмдун аягына чейин айта албай калдым. База Коргон районунда ошо Караңкүр дарыясынын суусу өтөт, сай. Ошо сайдын боюндагы үйлөр курулуп калган турак жайлар. Азыр ошол суу коргоо жана зонасы жана суу объекттерин жанагы полосалар жөнүндө токтом бар да. Ошол жерде 100 метрге чейин да жана коргоо боюнча жегичи. Ошол жерде мына 196 турак жай дейт, 69 турак жай салынган дейт. Ошон бирге 327 курулуштар бар да. Ал жерде 3000 адам жашайт экен да. Анан жанагы 100 метр деп атат. Бул жерде райондун База Коргон район акимине кайрылыштыр, шаар мэрине кайрылыптыр. Анан Жалал Абаддагы президенттин өкүлчүлүгүнө да кайрылыптыр. Алмаз Акунжанов, ошону эгерде мыйзам жол берсе, мыйзам чегинде карап чыксаңар да. Ал жерде 3000 адам турак жай турат да. Анан ошол жерге сайга дамба куруу менен же габиондору же мындай эмчестер ошо жээктерин мындай атайын айттым го, дамба габиондору коюу боюнча карап чыкса эле. Ошо Алмаз Акунжанов ошону да мындай көзөмөлгө алып койсоңуз, эми эгерде мыйзам жол берсе, ошол жанагы 100 метрди же 50 метрге жылдыруу боюнча уруксат берүүсү боюнчачы. Эми бардыгыбыз эми мыйзамдын алдында бирдейбиз. Ошол жерде мыйзам жол берсе, ошону карап койсо жакшы болот эле. Алмаз Акунжанов, мына кече дагы кайрылыптыр, июндун башында дагы жыйын өткөрүп карашат экен ушул маселе боюнчачы. Ошол жерди, бул жерде жана токтомдор чыккан, анан ошо жогорудагы маселелердин да 3000ге жакын жарандардын жер аянттары мына бүгүнкү күндө дагы мыйзамдаштырылбай келет, ошо көйгөй жарылууда деп кайрылып атат да. Ошону карап койсоңуздар, эгерде мыйзам жол берсе, ошону чечип берсеңер жакшы болот. Чоң рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Нурбаев Жалалдин Баязидовичке берилет. Даярдансын Атажанов Рысбек Исламович. Рахмат, ассаламу алейкум, урматтуу төрага, урматтуу Алмазбек Акунжанович. Мен дарегиме биздин Россия, Казакстан мамлекеттеринде жашаган атуулдарыбыз кайрылды эле. Алардын жана бизде жакында чыккан өкмөттүн токтому чет мамлекеттик номерде келген автотранспорттарды кайра кийирбе. Алар айтат, биз бул жерде жашап, иштеп, ошол машинебиз менен өзүнүн ата мекенге барып, турист катары же тууган уруктун кабар алып келгенсек кандай болот деген тынчсыздануу менен кайрылып атат. Өзүңүздөр билесиз, Алмазбек Акунжанов, жакында көлдүн сезону, туризмдин сезону башталды. Ошол маселени бир карап берсеңиздер деп кайрылды эле. Бул боюнча бир маалымат каражаттарында бир түшүндүрүү иштерин, же болбосо эгерде ал кишилер келсе сатуу ниетинде эмес, кайра ошол машинеси менен кайра чыгып кетүү максатында келет экен, ошого бир жол ачып берсе, жеңилдик берсе. Бул биринчиси. Экинчиси, Араман районунда мына көп жылдан бери газдаштыруу боюнча, анан саркындуу сууларды чыгаруу боюнча сөз болуп келет. Биз ошол азыркы генералдык пландарга дагы ушул маселени кароосунда өткөнгөнбүз. Азыр айыл өкмөттөр дагы аракет кылып атат. Алмазбек Акунжанович ушул газдаштыруу маселеси менен саркындуу сууну чыгарууну Араман районунда качан башталарын, кандай кылуу керектигини
bir özünüz көзөмөлүңүзгө алып бербесеңиз, мына быйыл 25 жыл болуп калды, Аравандын 90 жылдыгы. Ушул элге бир чоң белек болуп калат эле. Анан ошону менен катар биз Араван районунда бир футбол аянтчабыз бар, Борбордо, Араван районунун Борборунда. Ошого кичине акча каражат бөлүнүп берилсе, ремонт иштери бүтүп, күзгө ушул биздин 90 жылдыкка жаңыланып, анын оңдоо иштери, ошол жерде жашыл жанагы чөптөрүн жаңылап, мындайча айтканда бир жакшынакай заманбап стадион болуп калат эле. Ушуну мен өкмөт президентибиз урматтуу президент Садыр Нуркожоевичтен, анан Камчы Кыдыршаевичтен суранып кетет элем. Ушу Араван районуна дагы акча бөлүп, ушуну жардам берип койсоңуздар. Алмазбек Акынжанович, Кудайга шүгүр, бизде Араван районунда мына быйылкы жылда дыйкандарыбыз картошканын баасы жакшы, эми 35-40 сомдон сатылып атат. Бирок алар манда көп, ыраазычылыктарын билдиришип атат. Быйыл суу дагы баары кенен болуп атат. Ушуну биз барып азыр көрүп, анан Араванда көптөн бери көйгөй болуп келип аткан Араван Ош, Араван Чекават жолубуз башталды. Мунун баарына өкмөткө дагы ошол башында турган президентибизге биздин элдин атынан ыраазычылык билдирип коелу. Рахмат. Кийинки сөз Атажанов Ырысбек Исламовичке берилет. Даярдансын Эгембердиев Арсланбек Абдыкайымович. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович. Урматтуу Алмазбек Акынжанович. Бизде Кадамжай районуна караштуу Исхак Полотхан аймагында Жеңиш айылы бар да, Жеңиш айылында мен бул жакта Алмаз Акынжанович. Сайбиров атындагы толук эмес орто мектеби бар. Бүгүнкү күндө 530 окуучу билим алып атат. 3 смена окуйт, класстар жетишпейт. Сентябрда 600 окуучу кабыл алынат. Ошого азыркы учурда жергиликтүү бийлик токтом долбоорлорунун жерлерин бүт документтерин даярдап, жаңы мектептин имаратын куруу боюнча иштер жүрүп атат да. Сөзсүз түрдө биз ошол Жеңиш айылында Сабиров атындагы толук орто эмес мектебине жаңы мектеп куруп беришибиз керек. Окуучуларга биз шарт түзүп беришибиз керек. Азыркы учурда эми мамлекетибиз өнүгүү жолунда баратат. Ушул мектепти сөзсүз түрдө тиешелүү мекемеге билдирип койсоңуз. Экинчи маселе, бизде Кадамжай районуна караштуу Ак Турпак айыл аймагында 36 газа скважина бар экен. Мен өзүм барып, май айында көрүп келдим, каникулга чыккандачы. Ошол жерде 36 скважина ошол бойдон токтоп калганда, ушуну сөзсүз түрдө өкмөт колго алыш керек. Бир тиешелүү мекемелердин адистерини жөнөтүп, ошол газды биз кайра иштетип, элге чыгарып беришибиз керек. Алмаз Акынжанович, канчалаган миллиард акчаларыбыз, байлыктарыбыз жатат ошол жерде. Жөндөн эле жатат да газа скважиналар. Көзүм менен көрүп келдим. Ошону иштетишибиз керек. Мүмкүн Баткен областына, Ош областына жетип калат. Газга муктаж болуп атпайбыз. Үчүнчү маселе, Кызылкая шаарында мен 2 жылдан бери айтып келип атам, Кулатов көчөсүнүн жашоочуларына алардын көп кабаттуу үйлөр, бетондон салынган үйлөр газдаштырып бергиле деп, газдын проект долбоорлорун даярдап, газ тартуу система иши жүрүшүп атат да, жүрүп атат азыркы учурдачы. Ошол эле жанында Поскай жаңы конушу бар, Кызылкая шаарынын Поскай жаңы конушу. Бул Кадыров көчөсү, Алимкулов көчөлөрү. Ошол көчөлөргө дагы Газпром эми милдетин алгандан кийин ошо элибизге шартты түзүп бериш керек. Газдарды тартып, турбаларын тартып берсе, анан жергиликтүү жашоочулар өздөрүнүн үйлөрүнө киргизип алат. Урматтуу Нурбек Өмүрбекович, ушул 3 маселе боюнча протоколдук тапшырма берип койсоңуз, жоонун күтөбүз. Рахмат. Рахмат. Аппарат эске алгыла. Протокольный поручение бериңиздер. Кийинки сөз Эгембердиев Арсланбек Абдыкайымовичке берилет. Даярдансын Абакиров Элдар Курманбекович. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович. Алмаз Акынжанович, мындай бир айыл жерлерде бир маселе болуп атат да, айыл аймактарда мамлекетке караштуу имараттар, бала бакча, мектеп, айыл өкмөткө тиешелүү, негизинен мамлекетке караштуу имараттарды
оңдоп, куруп, ичиндеги өзгөртүү киргизүүдө, курулушунда дубалдарын алып же дубалдарын кошо турган болсо, мындай имараттын ичиндеги өзгөртүүлөрдү киргизе турган болсо, бир маселе бар экен да, ага менчик фирмалардын корутундусу керек экен, эксперттердин корутундусу талап кылынат экен да. Ошол жерде ошол корутундуну алууга көп маселелер жаралат экен, көйгөйлөр бар экен. Оңойчулук менен ала албайт экен да. Ошону жеке менчикке бербей эле ошол корутундуну, эми бизде өзүбүздө бар да курулуш архитектура министрлиги. Мына ошонун райондордо өкүлдөрү бар, ишканалары бар, ошол жерде куруучулар отурат, архитекторлор отурат. Мына ошону мамлекет өзүнүн колуна эле албайбы? Ошо корутундуну ошо мамлекет эле бербейби? Эмне үчүн жеке менчик бериш керек? Бергенде да көп маселелер жаралып, көйгөйлөр жаралып атат экен. Түшүндүңүз да негизи маанисин, мектептин ичинде же бала бакчанын ичинде дубалдарын ала албайт же кошо албайт, кошумча иштер жүргүзө албайт, каналарын кеңейте албайт, эксперттин корутундусу болмоюнча. Ушуну мен сизден суранам, протокол тапшырма берип койсоңуз, Нурбек Өмүрбекович, курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык министрлигине ушуну өзүнүн колуна алсын, өздөрү берсин экспертизанын корутундуларын. Экинчи маселе, мына айыл жерде биз жакында айыл жерлерде элдер менен жолугуп келдик. Ошол жерде мындай сунуштар түштү, суранычтар, өтүнүчтөр түштү. Токой Чарба министрлигине караштуу суроолор. Мына азыркы күндө түштүк жергесинде мисте, бадам, дарды, ак чечек, малак жеп коюп атыптыр да. Бирок Токой Чарба тарабынан эч кандай бүгүнкү күндө иш-чаралар жүрбөй атыптыр. Ушул боюнча да протокол тапшырма берип коюңуз. Бул токойлорубузду сактап калбасак болбойт да. Эртең эле ак чечек, малак жеп койсо, анын түшүмү да жок болот. Кийинкисинде анын кургап кетишине дагы ошондой шарттар түзүлүп калышы мүмкүн. Ушул боюнча протоколдук тапшырма берип коюңузду суранам. Тез арада буларды дарылаш керек. Токой Чарба өзүнүн көзөмөлүнө алып, дарылап, калыбына келтиришин суранамын. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Абакиров Элдар Курманбековичке берилет. Даярдансын. Абдибаева Айсара Нышановна даярдансын. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович. Урматтуу Алмаз Акунжанович. Ушул 25 майга карата эми бардык коллегаларыбыз айылдардын мектептерин кыдырды, линейкаларга катышты. Мен дагы 4 мектепке бардым. Эми Кудайдын кулагы сүйүнсүн дейт. Бүт жерде баланын саны өсүп жатыптыр. Кайсы айылга барба, кайсы мектепке барба. Бир 100 бала 11 классты бүтүп атса, 150 бала 1 класска келип жатыптыр. Бул абдан жакшы, бирок бүт жерде бир көйгөй класс жетишпейт, мектеп жетишпейт. Мен азыр ойлойм, билим берүү министрлигинде так анализ бар. Мына азыр Бишкекке да кайсы жерге көп балдарды пропискага тургузуп, балдарын жакшы мектепке беребиз деп ата-энелер чуркап жүрүшөт, бирок батпай калып атышат. Мектептер резиновый эмес деп. Мен сунуштайт элем, бизден бюджет комитеттеги коллегаларга, каржы министрлигине, билим берүү министрлигине, курулуш АГ министрлигине ушул 1-июлга чейин биз комитетке ушул маселени карап, кайсы жерге балдар батпай жатат, бюджетти кайра караганда ошол жерге да курулуштарды тездетип, мүмкүн кошумча корпус, кошумча мектептерди салбасак, эми ар бир балага мектеп керек. Ансыз биз мындай билимдүү коомсуз күчтүү экономиканы кура албай жатабыз. Ошол нерсе керек. Анан экинчи маселе могу саламаттык сактоо боюнча өткөндө министрден жакшы сөз чыкты оозунан. Ошо айлыктарын көтөрөбүз врачтардын депчи. Ошол врач менен мугалимдин айлыгын көтөрүш керек албетте. Ансыз болбойт. Анткени кээ бир жерде кыдырсам айтып атышат, кечинде врач мугалимдер кошумча жумуш иштеп атышат, айлыгы жашоого жетпей депчи. Ошол айлыгын да бир карап чыгалы 1-июлга чейин. Анан мына жаңы эле кат жазышты, Сокулуктун ооруканасында кичинекей балага укол сайганда жана ВИЧ, СПИД жугуштуруп алыптыр. Ошолго да бир көзөмөлдү күчөтүш керек деп ойлойм. Андайга жол бербеш керек. Анан тез жардам маселеси өзгөчө ушу чоң шаарларда, Бишкектин тегерегиндеги айылдарда тез жардам көп учурда келе албай калаттыр. Демек машина жетишсиз. Ошого да бир көңүл буруп койсок,
Алмаз Акунжанович. Бул чоң маселелер. Анан бул жерде Ысыкөлдөн да жазып атышат, саркынды суулар боюнча. Пансионаттардан, Каракол, Жыргалаан курортунда жергиликтүү жашоочулар фото, видео жиберип атат, саркынды суу көлгө кирип атыптыр. Ошого да бирден экология бир көзөмөлдү күчөтсүн. Анткени эми көлүбүз таза болуш керек. Көлгө биз кир сууларды агыздырбайлы. Анан экология министрлиги могу тоо капчыгайларга Семеновский, Григорьевский, Аксуу көптөгөн капчыгайларга жана кайра кирип атканда төлөмдөрдү пайда кылыптыр. 200 сом, 400 сом. Ошол боюнча бизге бир түшүндүрмө берип койсо болот. Эмнеге ошондой төлөм кылып атат? Ал каражатты каяк? Рахмат. Кийинки сөз Абдибаева Айсара Нышановнага берилет. Жок. Алимжанова Нилюфар Якупжановнага берилет сөз. Рахмат, Нурбек Омурбекович, саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, саламатсызбы, Алмаз Акунжанович. Мына кече биз 25 майда, 26 майда мектептерди кыдырып, акыркы коңгуроо аземдерине катышып, биздин бүтүрүүчүлөрдү, мугалимдерди куттуктап келдик. Ошондо бизге мага техникалык персоналдагы кайрылуу жасады да мектептерде. Өзгөчө мына ашпозчулардын кызматкерлери мектептердеги жана идиш жуучу каражаттар бөлүнбөйт, өзүбүздүн акчабызга сатып алабыз деген кайрылуу болду. Ошол канчалык туура эмес, сиз тапшырма берип койсоңуз, себеби өзүбүздүн айлыгыбызга дейт 11 миң, 13 миң айлык алабыз дейт. Анын ичинен идиш жуучу каражаттар жана айна самындарды сатып алганы бизде мүмкүнчүлүк жок дейт. Мектептер буну камсыздаш керек да. Ушул боюнча тапшырма берип койсоңуздар. Бул биринчи суроом. Экинчи суроом, мен дарегиме кайрылуу кат келип түштү. Өзгөчө балдардын ата-энелеринен алардын кайрылуусуну айтсам, мол өнүктүрүүдө жана билим берүү боюнча өзгөчө муктаждыгы бар балдардын укуктарын коргоо жылы деп 2026 жылды ушундай жылдын демилгеси менен атаса кандай болот, биздин сунушубузду жеткириңизчи деп кайрылуу кат менен кайрылышканда, себеби мына 2026 жылы буюрса биздин өлкөбүздүн эгемендүүлүгүнө 35 жыл болот. Бирок тилекке каршы 35 жыл бою мүмкүнчүлүгү чектелген балдар өзгөчө азыр жылдан жылга көбөйүп атат. Кароосуз калып, мындай жакшы деңгээлде каралбай атат да. Акчалар бөлүнүп атат жана пособиялар көтөрүлүп атат, ал туура. Бирок тилекке каршы ал жетишсиздик дейт да. 26 жылды ушу биздин өзгөчө балдардын жылы деп атаганы сунуш беребиз. Ушуну колдоп берсеңиздер, рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Murataliyev Marat Молдоновичке берилет, даярдансын Түлөндүбаев Бархат Разымович. Нурбек Өмүрбекович, Алмаз Акунжанович, мамлекетте жакшы эле өнүгүү болуп атат да. Ошонун ичинде мектептерге де көңүл буруп койсок жакшы болот эле. Талас областына өткөндө комитет менен барып келгенбиз. По-моему, Чат базарга азыр капсула салынды болуш керек. Ортарык айылында Нурбаев мектеби да. Ушуну жазып алыңыз. Анамда Ботерек айылында ГИСФ салынган уже 5-6 жыл болуп калды. Судебный разбирательство деги бүтпөйт да, ушуну уже үстү жабылып, дайын турган ГИСФ да, по-моему, 7 жыл болду болуш керек. Сот болуп аткан, ушуну бир карап койбойбу соттордо эле. Же нары, же бери кылып буну элге бериш керек да, иштеш керек да бул ГИСФ. Анан могу Жөнтөө айылында 7-үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун имараты бар, жарак сабалга келип калган. Ушуну биз Дастан Арцбекович мен канчадан бери айтып келип атам, бир эч кандай кыймыл жок да. Ушуну карап туруп бир протокольный тапшырма берип туруп ушул Жөнтөөнү бир карап коелучу. Анан өткөндө мына Руслан Шергазиевди көтөргөн Кыргызстан айылында садикке акча бөлүп берүү боюнча садикти баягы эл ошо айыл өкмөт бүтүрүп койгондо благоустройствосу эле калган. Ошого акча бөлүндүбү, кандай болуп атат? Анан кийинки маселе могу Ысыкөлдүктөр кайрылыптыр. Быйыл Кытай айылынын 100 жылдыгы болот экен. Мына Жетегүз айыл аймагынын эмесинде да, ошодо 1 километр 400 метр жол бар экен да. Ушуну бир асфальтта берсе 100 жылдыкка чейин дейт да, ушунда жазып алып бир тапшырма берип койсоңуз, ошо Кытай айылына 3 айыл келет экен, Липинка жана ичке булуң деген айылдардын элим бар, ошол жол менен өтүшөт экен. Жол жараксыз болуп калды. Ушуну 100 жылдыкка бир жакшылап дайындап берип койсо жакшы болот эле деп сураныш мага кат жазышыптыр. Мына кат турат, сизге берип коем.
ушуларды бир карап жакшырганан эмкиде бир ответин берип коюңузчу, Алмаз Акунжанович. Особенно жөнтөөдө 7 үй бүлөлүк дарыгерлер борбору менен анан Кыргызстандын садиги эмне болуп атат. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Түлөндүбаев Паркат Разумовичке берилет. Даярдансын Чойбеков Бактыбек Каныбекович. Түлөндүбаев Паркат Разумович жок экен, анда Чойбеков Бактыбек Каныбековичке сөз берилет. Даярдансын Бердиев Акулу Тагайевич. Рахмат, урматтуу төрага, саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Алмаз Акунжанов, сиздин көңүлүңүздө орто кесиптик билим берүү мекемелеринин жамааты менен өткөн жумаларда, апталарда жолуктук. Ушу орто кесиптик билим берүү мекемелеринде кызмат кылып аткан биздин мугалимдер канча жылдан бери айлык маянасы көтөрүлбөй жаткандыгы мындай орчундуу маселе экенин мындай талкууладык да. Себеби дегенде жалпы республика боюнча 154 колледж бар экен. Ал жерде 7,5 миңге жакын эмгек жамааты иш алып барат экен. Профессионалдык лицейлердин саны 99 экен, 32 миңге жакын студент окуйт экен. Ошон үчүн урматтуу Алмазбек Акунжанович, ушул маселени бир дыкаттык карабасак, себеби дегенде өткөн апталарда президентибиз дагы мына дарыгерлердин айлыгын көтөрүү боюнча маселени көтөрдү, тапшырма берди. Бул абдан жакшы. Мугалимдердин, мектеп мугалимдеринин айлыгы көтөрүлүп атат. Бул дагы жакшы. Жогорку окуу жайларында айлыктары көтөрүлүп атат мугалимдердин. Бул да жакшы. Бирок бүгүнкү күндө мынакей мед колледжди алсак, же булар мугалим эмес, же булар медик эмес, ортодо калып атат да ушундай колледждеги мугалимдердин акыбалы. Себеби дегенде же булардыкын ушул мектеп мугалимдеринин айлык маянасына теңейбизби, же жогорку окуу жайларынын маянасына теңейбизби, ошону бир чечим чыгарып, бир протоколдук тапшырма бериңизди өтүнөм. Себеби дегенде жогорку окуу жайлар менен колледждердин мугалимдерине талаптар бирдей эле. Нагрузкасы. Ошон үчүн функционалы дагы бирдей. Ошон үчүн ушул маселени абдан биздин мынакей орто билим берүү жамааты мындай абдан суранышып атат, абдан мындай кабыргасынан коюп атат да бул маселени. Себеби дегенде чын эле карап көрсөңүздөр 10 жылдан ашык мынакей айлык маянасы көтөрүлбөптүр да. Бирок бүгүнкү күндө канча деген биздин мынакей фельдшерлерди, медсестраларды, агрономдорду, бухгалтерлерди, да башка деген канча деген профессионал биздин балдарыбызды окутуп чыгарып беришип атат да. Бүгүнкү күндө ошолор мынакей иш алып барып атат. Эң мындайча айтканда кара жумуштардын баардыгын ошол биздин окуп бүткөн балдарыбыз иштерди алып барып атат да. Ошон үчүн ушул мугалимдердин айлык маянасын мындай татыктуу кылып карап койбосок, сегенде адилетсиздик болуп калып атат. Ошон үчүн ушуну жакшылап эске алып коюңузду суранам, Алмазбек Акунжанович. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Бердиев Акулу Тагайевичке берилет. Даярдансын Төлөнов Данияр Эрмекович. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу Алмазбек Акунжанович. Мына Чоңгулай районунда Алтын Дара деген чоң канал пландаштырылган, мамлекеттик планга кирген, бул дүйнөлүк кургакчылыктан сактоо программасынын алкагында да кирген. Ушундай чоң программа, бул жерде суу сактагыч курулат, анан кичи КЭС курулат. Ушул баягы бир кандайдыр маселелер менен токтоп турат. Ушуну эми ишке салса, ошо айыл чарба министри Төрөбаевда курсу боюнча мамлекеттик программага кирген. Ушуну баштаса, ушу баштай турган убакыт жетти. Бул жерде 7.000 гектардан 10.000 гектарга чейин жер өздөштүрүлөт Чоңгулай районунда. Ошол бул баягы билесиз Чоңгулай району айыл чарба, мал, картошка өстүрүлөт, баягы Ферганский долинага алып чыкканга өтө мындай жакшы шарт түзүлөт. Анан экинчи маселе Талдык перевалы. Мына азыр август айынан баштап кар суук боло баштайт. Ал жерде погоддун условия өтө оор. Ушу Талдык перевалын өткөндө да мен айттым эле, дагы эле ремонту башталып элек. Өтө мындай кейиштүү акыбалда. Кышындасы жол болбой калышы мүмкүн. Основной бул баягы Кытайдан чыккан чоң фуралар жүрөт.
мамлекеттин бюджетине өтө чоң пайда алып келет. Ушуну тездетип ремонтун баштаса. Үчүнчү маселе мына Чоңалай Кызылкыя жолу. Мына Советтер Союзунун мезгилинде да башталган, кандайдыр бир себептерди менен туруп атат. Бирок ушу жол мындай жакшы эмеде турат да, ушул жакын мына Ошко 4 саатта келе турган болсо, ал жак менен Чоңалайдан 2 сааттык эле жол. Ушуну баягы былтыр башталды эле, негедир бир себептер менен токтоп калды. Ушуну кайта жаңылап баштаса, бул жанагы айыл чарба алып келип малынды мынагы Кызылкыя, Фергана долиналарына сатканга өтө ыңгайлуу шарт түзүлөт. Урматтуу Алмаз Акынжанович, ушуну карап, ушу тиешелүү мекемелерге, министерстволорго кабар берсеңиз, задание берсеңиз. Рахмат сизге. Рахмат. Төлөнөп Данияр Мекши жок экен. Кийинки сөз Нарматова Надира Азимовнага берилет. Даярдансын Раймачаева Венера Калыбековна. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу Алмаз Акынжанович, урматтуу депутаттар. Алмаз Акынжанович, бир көйгөйлүү маселе бар да, баарына тиешелүү. Бул маселе жалпы биздин 90 депутаттарга жүрөгүн өйгөн маселе болуп атат. Биз депутаттар конституциялык укугубуз бар. Биринчи кезекте мыйзам чыгаруу боюнча, анан мыйзам чыгаруу менен мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөө. Биринчи милдетибиз. Экинчи милдетибиз өкүлчүлүк милдетибиз бар да. Ошо элдин ошондуктан өкүлчүлүк милдетибизди мыйзамдын алдында так аткаруу үчүн эл бизди шайлап, элдин атынан сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүктү түзүп берген бизге. Тилекке каршы ушул маселе боюнча биздин өкүлчүлүк милдетибизди аткарууда акыркы жылдарда бир көйгөй жаралды да. Биз өкүлчүлүк милдетибизди элдин берген наказыны аткарышыбыз керек, аткаруу бийлиги менен биргеликте. Ошол элдин берген наказыны президенттен баштап аткаруу бийлигинин бардык бутактарына элдин атынан трибунаны пайдаланып түз жеткирүүгө милдеттүүбүз. Биз ошол өзүбүздүн өкүлчүлүк милдетибизди Кудайга шүгүр Конституциянын негизинде 90 депутат колунан келишинче өздөрүнүн деңгээлине жараша, демилгесине жараша эл менен бирдикте иштеп атышат да. Мен эми улуу депутаттардын бири катары калыстык сөзүмдү айтып койбосом болбойт. Ушул акыркы жылдарда биздин эми айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман кылып эле биз түз калыстык сөздү айтсак дагы өчөшүп артыбыздан түшүп алган фактыларга дуушар болуп атабыз. Мына биз мамлекеттик курулуш министрлик болуп калды, мурда Гострой болчу. Каржы министрлиги менен, өкмөт менен, сиз менен биргеликте биз элдин наказдарын ушул жерден түз жеткирип, мамлекеттик капиталдык салымдар беренеси боюнча пландарга киргизип, каржы министрлиги менен тиешелүү аткаруу бийлигинин бутактары менен, өкмөт менен биргелешип жумуштарды жасап барып атабыз. Эл дагы ошого депутаттардын көпчүлүгүнө ыраазы. Тилекке каршы өзүбүздүн жасаган эмгегибизге өзүбүз ээ боло албай, барган объектилерге барган жерге кире албай, тоскоолдук болуп, туура эмес пикирлерди элдин арасында депутаттар жөнүндө пайда болуп атат да. Бул жакшы эмес да. Биз ар бир баскан кадамыбызды капиталдык курулуш министрлигинен уруксат алып туруп, ошолор уруксат берсе, анан биз өзүбүз демилге көтөрүп планга киргизип, элдин суроо талабын аткарып аткан объектилерге киришибиз керек экен. Бул деген эмне деген? Биз элдин өкүлүбүзбү же капиталдык курулуштар министрлигинин алдындагы мекемебизби жогорку кеңеш? Мындай болбойт да. Элдин арасындагы биздин биргелешип бийлик бутактарын иштеп атканыга жик салынып атат да, мындай болбойт да. Ушул Экинчи процедураны 1 минут. Берип коюңуздар, рахмат. Ошондуктан эми жаман айтышкандын эч кереги жок. Биз жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаттары колдон келишинче бардык бийлик бутактары менен ынтымакчылыкта, биримдикте бир муштум болуп, мамлекеттин ар кандай маселесин колдоп, элдин кызыкчылыгы үчүн, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштеп келатабыз. Анан ар бир депутаттын жасаган ишини жокко чыгарганга аракет кылып, басып барбасын, көрбөсүн, жүрбөсүн деп тур бизге тыюу салганы туура эмес. Мисалы үчүн жасап аткан иштерди биз биргелешип жасашыбыз керек, элдин маселесини көтөрүп чыгып сиздер менен жасап аткандан кийин. Ошон үчүн капиталдык курулуш министрлигине жакшынакай айтып коюңуздар.
депутаттар менен тирешпесин, депутаттардын баскан кадамына пут тоспосун, андай кылып тыюу салбасын. Биз элдин кызыкчылыгы үчүн шайлоочуларыбыздын наказдарын өзүбүз каалагандай мыйзам чегинде сиздерге жардам берип атабыз. Анан биздин жасаган ишибизди жокко чыгарганга аракет кылганы бул адилеттүүлүккө да жатпайт, этикага да жатпайт, мамлекеттин саясатына тескерисинче саботаждык кылган болуп эсептелет да. Рахмат. Кийинки сөз Райбачаева Венера Калбековна берилет. Рахмат, Нурлан Асанбекович. Даярдансын Ашимова Динара Ашимовна. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Алмаз Акунжанович. Менин дарегиме Семипалатинский ядролук куралдарды сыноо полигонунда кызмат өтөгөн жарандардын кайрылуулары келип түшүдө. Алардын арасында мына кечээ эле Малабеков Эсенбек Токтоназарович деген жаранды кабыл алып, Семипалатинск полигонунда кызмат өтөгөн жарандар радиациясы Хиросима жана Нагасакидеги фонго тете келген нурланууга чалдыкканы менен мамлекеттин эч кандай жардам албай тургандыгын айтып арызданышты. Эмгек социалдык коргоо жана миграция министрлиги Чернобылдагы кыйроонун натыйжасында жапа чеккен Кыргыз Республикасынын граждандарын социалдык жактан коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамында аталган жарандардын категорияларында көрсөтүлбөгөндүктөн жеңилдиктер менен акчалай компенсация төлөнүп берилбей тургандыгын белгилешет. Урматтуу Алмаз Акунжанович, учурда Кыргыз Республикасында Семипалатинск ядролук куралдарды сыноо полигонунда кызмат өтөгөн жарандардын так санын аныктап, аларга тиешелүү акчалай компенсациялар менен жеңилдиктерди мыйзамдаштыруу максатында коргоо, эмгек социалдык коргоо жана миграция, саламаттык сактоо жана финансы министрликтердин турган ведомстволор аралык жумушчу топ түзүп, жогоруда аталган Кыргыз Республикасынын мыйзамына тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча Кыргыз Республикасынын кабинетине протоколдук тапшырма бериңиздерди өтүнөмүн. Урматтуу Нурлан Асанбекович, ушул маселе боюнча протоколдук тапшырма берип койсок, себеби бул жарандар биздин жарандарыбыз, эч кандай мындай коргоо жок болуп атат да биз мамлекет тарабынан. Андан кийин экинчи маселе, урматтуу Алмаз Акунжанович, азыр мындай жашыл жемиштер бышып атат, жанагы коондарыбыздар бышып атат. Тамак аш коопсуздук боюнча да бир маселе абдан орчунду. Себеби ушул коондор бышып атканда биздин балдарыбыз дайыма ушу отравление болуп калышат да. Интернет булактарда бир кайсы жакта мен ошо тактаган жокмун. Канча деген балдар Өзбекстанда болуш керек, ошо коондон отравление болуп, акасы өлүптүр. Ошону биз алдын ала иштерди алып барсак, Алмаз Акунжанович. Чоң рахмат. Аппарат, тиешелүү комитеттерге протокол тапшырма бериңиздер.